Жыл тогушуп жаңы жыл босогого келип калды. Бул күн ар бир адам үчүн эски жылды жыйынтыктап, жаңы жылга, жаңы максаттарга үмүт арткан учурду билдирет. Келе жаткан 2026 жыл чыгыш календары боюнча жылкы жылы. Бул жыл эмгекти, чыдамкайлыкты жана алдыга умтулууну туюндуруп, берекенин жылы болот деп айтылат. Быйылкы жаңы жылды тосууда элдин маанайы көтөрүнкө. Таң эрте базар толуу эл жаңы жылдык дасторкон камын көрүп, азык-түлүк алып соода саттык менен өзгөчө кызуу маанайы өкүм сүрүүдө. 2025 жыл жакшы жыл болду, ак жолтой жыл болду, тынчтыктын жылы болду. Эми 2026 жыл жакшы жыл болсун, ынтымактын, ырыскечтиктин жылы болсун. Жаштарыбыз ыймандуу, акылдуу болсун. Бул жылы тынчтыктын жылы болсун, берекенин жылы болсун балам. Эл теришке тынчтык болсун, тошулук болсун. Жаңырган жылыбыз жаланган жакшылыктарды алып келсин. Баарыбызга ийгилик. Жаңы жылдык дасторконго соода кылганы келгенбиз. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Жаңы жылдык дасторконду жыл сайын жазалуучу адатка айланган оливье салаты менен баштап алдык. Ал эми сиз дагы кандай салаттарды жазып атасыз? Биз оливьеден тышкары бул нарындыктар этке көп басым жасагандыктан бул эт кошулган корейский салатын жасап атабыз. Андан тышкары эт кошулган дагы фунчоза салатын дагы жасап берет. Жаңы жыл кыргызстандыктар үчүн үй бүлөлүк майрам катары белгиленип, бардык үй бүлө мүчөлөрү бир түндүктө, бир тасмалда биригип, жылуу маанайда өтүүчү күн катары белгилүү. Ал үчүн атайы бөлмөлөр жасалгаланып, даамдуу тамактар толуу дасторкон кенен жайылат. Жаңы жылыбыз ошо жаркыраган 2026 жыл, жылкы жылыбыз токчулукту, молчулукту алып келген жакшы жылдардан болсун. Кыргыз элиме жакшылык болсун, эл соолуктар чың болсун, балдарымдын, кыздарымдын келечектери кең болсун. Ушулар менен жаркырап жаңы жылды тосуп атабыз. Бул күнү майрамдык дасторкондун кооздугу эле эмес, аны жайып жаткандагы ниет да маанилүү. Анткени жылды кандай маанайда тоссоң, алдыдагы жылың да ошондой болот деген ишеним эл арасында сакталып келет. Күлөбе Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.